Бойдок кездеги жыныстык катнаш тууралуу өз пикириңизди айтып койсоңуз. Бойдокторго не советуем, не рекомендуем. Кеңеш бербейбиз эч качан жыныстык катнашка барууга, даже колунан кармоого, даже бирөө сөз жок жалгыз комнатада калууга дагы уруксат эмес. Бул эми ыйманга да туура келбейт, сабакка да туура келбейт. Бул силердин келечегиңердеги үй бүлөдөгү мамилеңерди да бузат да. Анткени ал адам менен үйлөнбөгөндүктөн, даже үйлөнөм эртең свадьба күнү болгондо деле чоң бир неме болот да. Пропасть. Ушул жерге келгенде маселеде келген. Анткени сен башкалар менен да болгонсуң деген туура эмес сөздөр келет. Бул давление болот да, аябайчы. Сен мага чейин да болгонсуң, менден кийин да болосуң, балким кылып жүрөсүң дегендей немелер болушу мүмкүн да. Эгер төшөккө чейин таза болсоңор, алар да таза болсо, анда придраться к нечему дегендей. А эгер силерде азыр ушундай момент болуп атат, даже болуп, боюңарда бүтүп калса, бала кимдики? Күйөөңөр жок болсо, ал үйлөнөм дегенге даяр эмес болсо, жоопкерчиликти ким алат? Ошондуктан бул аябай сырдуу нерсе, аябай. Только аял менен күйөөнүн ортосундагы болчу нерсе. Кудай ошондуктан аял менен күйөө кылып жараткан. Жана ортосуна дагы ушул мамилени берген да. Секс для семьи создан. Бирок муну шайтан бурмалагандар нерселер бар да. Муну порнографияга айландырып жаткан, ар кандай туура эмес рекламалар болуп жатат. Күнүмдүк жашоосунда деле только через порнография адамдар секс жөнүндө билишет да. Бирок андай болбош керек эле. Бул башында андай болгон эмес да. И бул туура эмес тарбия. Чынын айтсак, бул кинонун, Голливудтун дагы туура эмес маанисинде бул адамдарды үй бүлөдөгү мамилени сыйлабоого алып келет да. Сырдуу нерсени сыртка чыгаруу. Ошондуктан өзүңөрдү күйөөгө тие элек болсоңор, үйлөнө элек болсоңор, бул өзүңөрдү сактаганга чакырат элем. Бул руханий дагы, эмоционалдык да травмаларга алып келбейт силерди, эгер сактасаңар. Сактабасаңар, бул эмоциональный травмалар кандай? Бул силерде комплекстер пайда болот, көптөгөн комплекстер. Силер ошол окутуунун негизинде, телевизордон, порнографиядан окутулуу нерселерден, силер ошолордон арын албайсыңар. Кыздар болсо андай нерселерден көрүп калган болсо, өзүн баалоолугу түшүп кетет төмөндөп. И ал дагы толук кандуу өзүн ачыла албай калат да, үй бүлөдө. Ошондуктан баардык нерселердин баардыгын ошол травма албайм десеңер, травмалар бизге кереги жок десеңер, анда бул жерден рекомендую дегендей сизге кеңеш берет элем. Бул жерден алысыраак болуңуздар. Бирок эгер чынында ошондой травмаларыңар бар болсо, бизге кайрылышыңызды суранабыз. Анткени бул травмалар силерде стоп деген чоң бир немелерди пайда кылат да, стоп деген сигнал болуп турат дайыма. Силер билесиз, бул стоп экен, бирок кийин дагы үй бүлөдө дагы стоп деген неме иштей берет да. Анткени сиз мурун бузуп кеткенсиңер, бирок кайра эле ошол үй бүлөдөн дагы стоп деген иштей берет да. Жок, бул туура эмес нерсе, бул туура эмес нерсе депчи. Мага дагы сурооңор барбы?